сөз беребиз. Презентация бүткөндөн кийин анан суроо жооптор өтөбүз. Дагы биздин бүгүнкү коногубуз представитель гарантийного фонда. Кыскача гарантийный фонддун иштерин презентация кылып кетет. Бул адистерге дагы биз суроолорду берсеңер болот. Ал эми болсо азыр мен кесиптешиме Элнурага сөз бергим келип атат. Анткени Элнура айым онлайн жактан эрежелери бар, ошону бир аз түшүндүрө кетсе. Элнура, спасибо, Данияр. Данияр, рахмат. Менин атым Элнура Алмасканова. Мен ПИК Бишкекте коммуникация жана иш-чаралар боюнча адиси болуп иштеймин. Бүгүн мен офиске ден соолукка байланыштуу катышпай жатам. Өзүм болсом офлайн модерация кылмакмын. Азырынча тогда вот онлайн катышуучулардын суроолорун узатып, андан сиздерге бүгүнкү вебинарга катышуу эрежесин түшүндүрө кетейин. Бардыгыңыздарды биринчиден саламатсыздарбы демекчимин. Биздин онлайн вебинарга кош келдиңиздер, урматтуу катышуучулар. Биринчиден микрофонуңузда өчүрүп спикерге тоскоол болбойлу. Экинчиден бул вебинар жазылууда. Вебинардын жазуусун биз 1-3-4 күндүн ичинде сиздердин электрондук даректериңизге жөнөтүп, жана биздин ПИК социалдык тармактарга жайгаштырабыз. Ошондой эле, эгер вебинардын темасы боюнча сиздин суроолоруңуздар болсо, спикердин презентациясынан кийин сиздер суроолоруңузду, микрофондоруңузду жандырып узатсаңыз болот. Же болбосо чат бокско текст түрүндө жазсаңыз, мен өзүм окуп узатып коемун. Данияр, тогда передаю вам слово. Рахмат. Мен спикерге сөз берерден мурда бир аз ПИК жөнүндө түшүндүрө кетейин. Келгендер бардыгына ПИК жөнүндө билбесеңер керек, кишилер билсе керек. Ошондуктан ПИК Бишкек боюнча бир аз маалымат берейин. ПИК Бишкек бул бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору. ПИК Бишкектин директору Искендер Шаши, директор Шаши бүгүн катышып алды. Менин атым Данияр Усенов, ПИК Бишкектеги акселерация жана инкубация программаларынын менеджери болдум. Так, презентацияда көргөндөй, бул биздин негизги иш аракеттерибиз. Биз инкубация программаларын, акселерация программаларын ишкерлерге сунуштайбыз. Бул негизинен ишкерликти кандай башташ керек, ишкерликти кандай башташ керек. Ошол темада курстарды өткөзөбүз. Ментордук поддержка беребиз. Тажрыйбалуу менторлорду чакырып, эми өсүп келаткан предпринимательдерге алар өзүнүн тажрыйбасын бөлүшөт. Андан тышкары биз Британия тарабынан каражат алганбыз бул проектти өнүктүрүш үчүн. Ошондуктан бизде Англия, Америка жана башка мамлекеттердин биздин партнерлук мамилелерибиз бар, университеттер менен башка акселерация жана инкубация программалары. Биздин өзүбүздүн электрондук платформабыз бар, онлайн обучение аябай чоң басым салабыз. Андан кийин биз биздин ишкерлерди биздин инвесторлор менен жолуктуруп, бири-бири менен партнерский отношения кылып, бири-бирине инвестиция кылып, бири-бирине жардамчы болгон үчүн биз бир платформа курабыз. Көргөндөй бул сайтта көрүнүп турат биздин жетишкендиктер. Цифрларын көрсөңөр болот. Просто список менен айтпай эле коеюн. Биз ушул убакытка чейин 20га жакын программаны бүтүрдүк 2 жыл ичинде, 2,5 жылдын ичинде. Анын ичинде 200дөн ашык бүтүрүүчүлөрүбүз бар, 200дөн ашык предпринимательдер. Негизи ошол биздин программаларды бүтүрүп, алар бизнестерин өнүктүрдү, жаңы бир инновациялык башкаруу системаларын киргизе баштады, инвесторлорду табышты. Биздин негизги жетишкендиктерибиз ошол. Бул жерде биздин өткөн программалардын аттарын көрсөңөр болот. Ар кандай темаларды өткөнбүз, IT менен байланыштуу мигрант ишкерлерге жардам бердик. Жаңы миграциядан келген өзүнүн таалбаган Кыргызстанды Нидерландда отурган мигранттарга ишкерлик менен маек болууга деп программа сунуштабыз.
аялдарды дагы өзгөчө биз мотивация кылабыз, алек болууга. Бизнес айымдар үчүн дагы өзүнчө бир программаны уюштурганбыз. Азыркы учурда электронный коммерция байланыштуу программаны баштап атабыз. Бул экинчи программабыз. Бул сүрөттө көргөндөй, Улуу Британиянын элчиси Кыргызстанда Жабек мырза биздин бүтүрүүчү. Андан тышкары бул азыркы өтүп аткан вебинардагы биздин системалык түрдө өткөзөбүз. Ушул убакытка чейин 74 вебинарды өткөздүк. Ар кандай мероприятиялар анын ичинде. Бул биздин партнер. Бул биздин сүрөттө көргөндөй, биздин программанын директору Кыял Султанбаева. Бул биздин командабыз Искендер Шашеев, кандай директор, мен Дания Мусаев, Назгул, Элнура, биздин негизги Бишкектин. Чоң рахмат. Андай эмесе сөз Кубанычка. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар, офлайн, онлайн катышуучулар. Мен Кубаныч. Биринчиден ушу ПИК Бишкек борборуна бардык жамаатына ыраазычылык билдирип, бардык катышуучуларга ыраазычылык билдире элем, анткени бул кадам өзүңүздөрдүн жашооңуздарды жакшыртууга, өзүңүздөрдү өнүктүрүүгө кадам деп эсептейм. Чынында эле финансылык сабаттуулук темасы абдан актуалдуу. Акыркы жылдары келатат жана азыркы дүйнөлүк финансылык кризис жана башка процесстерди эске алуу менен бул маселе эң эле курч болот деп эсептейм. Бүгүнкү биздин вебинарда биз ошо финансылык сабаттуулук деген эмне, каяктан чыккан, эмне үчүн керек, биздин Кыргызстанда кандай абалда деңгээлде жана финансылык сабаттуулук менен финансылык ийгиликтин кандай байланышы бар. Буга кошумча ишкерлерге ушу чакан бизнесте жүргөн абдан маанилүү, пайдалуу маалыматтар берилет. Айрыкча ошо каржылоо маселесине токтолобуз жана финансылык сабаттуулуктун эң жогорку профессиональный деңгээли бул инвестиция боюнча бизде аябай ушул жагында сабаттуулук эң төмөн жана ушул нерседе абдан көп тонкостьтер бар. Ошого бүгүн биздин арабызда атайын чакырылган Эрлан Эсенканов экспертибиз отурат. Атайын чакырдык. Ушул эң эле чын айтканда оор маселелерди буюрса түшүндүрүп берет деп атайын чакырдык. Анда эмесе баштасак. Финансылык сабаттуулук жөнүндө балким уккансыздар. Республикасында өзү финансылык сабаттуулук Улуттук банк жетектеп келатат. 2013 жылдан бери изилдөөлөр өткөрүп, ал изилдөөлөрдүн негизинде калкыбыздын финансылык сабаттуулугу төмөн экени аныкталган жана калктын ошого муктаждыгы дагы аныкталган. Негизи официалдуу түрдө определениясы бул финансылык сабаттуулук мүмкүн болгон финансылык кесепеттерди билип, финансылык билимин практикада колдонуу үчүн зарыл маалыматтарды алууга, түшүнүүгө жана баа берүүгө анын жөндөмдүүлүгү дейт. Башкача айтканда, адам азыр финансылык чөйрө бул адам төрөлгөндөн өлгөнгө чейин финансылык маселелер жанында жүрөт. Ошолорду билип, ошолорду өзүнө пайдалуу болуу үчүн изилдеп, практикада колдонсо, ушуну финансылык сабаттуулук деп эсептейт. Акчаны туура пайдалануу деп мындай кыскача айтсак болот. Финансылык сабаттуулук ушул адамдын финансылык жактан жакшы жашоосуна өбөлгө түзөт экен.
жана 2013 жылы ASEAN деген бул эң чоң экономикалардын Америка, Китай, Япония чоң мамлекеттер кирген чоң ошонун жыйынында, финансы министрлеринин жыйынында финансылык сабаттуулук 21 кылымдын критикалык жашоо көндүмү катары белгиленген. Эми баарыңыздар билесиздер да бар, мисалы бюджет деген мамлекеттик бюджет бар, уюмдун организациянын бюджет бар, жеке үй бүлөнүн ар бир адамдын да бюджети болушу керек. Резерв десек, ошол эле мамлекет биздин мисалы азыр банкта мамлекеттин резерви сакталат. Ар бир уюмдун резерви болуш керек, ар бир адамдын финансовый подушка безопасности деп коебуз. Алда да резерв болуш керек. Кредитти эле кичинекей ошол ишкерлер да жакшы билет, мамлекеттер да алат, инвестицияны дагы ар бир уюм, жеке адам жана мамлекеттер да кылат. Ошонун баары бул дагы финансылык сабаттуулуктун эрежелерин сактап кылса, дагы жакшырак турат. Финансылык сабаттуулуктун тарыхына токтосок, бул 2002 жылы бuyakta мындай белгилеп кетүү нерсе билсеңиздер керек. 97 жылы, 1997 жылы Азия финансылык кризис болгон. Анан ошондон улам ошол Европа өлкөлөрүндө адамдарды ошондой кризистерден жакшыраак оңойроок чыгуу максатында ушундай долбоорду ойлоп чыгышканда башташкан. Анан кайра билесиздер 2008 жылы глобалдык финансылык кризис орундалган. Именно ошол жылдан баштап финансылык сабаттуулук дүйнө жүзүнө тарап баштаган. OECD деген уюм бар. Ошонун алдында финансылык билим берүү боюнча эл аралык тармак түзүлгөн. Ошол финансылык билим берүү долбоорун жайылтуу үчүн. Буга себептердин дагы бири ошол кризис болгон. Андан тышкары финансылык чөйрөнүн тез өзгөрүүсү. Өзүңүздөр билгендей, продукттар, сервистер абдан бат-бат жаңыланып кетишти. Ошол эле ушул мезгилдерде карасаңыздар, интернет жана онлайн продукттар көбөйүп баштаган. Анан ошолор продукттар көбөйүп баштагандан кийин алар адамдарды колдонууну үйрөнүш керек. Колдонуудан дагы алардын кээ бир маселелери болуп калышы мүмкүн. Финансылык институттар балким туура эмес иштеп, анан алардын укуктарын да коргоо маселеси чыккан. Ошолордун баардыгы бул финансылык сабаттуулук дүйнөгө бат-бат тез жайылып башталган. Финансылык сабаттуулуктун 3 компоненти бар. Бул негизи сабаттуулук, финансылык сабаттуулук бул баягы сиздер деле жогорку жайда окуп билим алып, сабаттуулугуңузду жогорулатуу сыяктуу эле бул дагы ошол финансылык жаатта билимиңизди, деңгээлиңизди, сабаттуулугуңузду жогорулатууга барабар. Ошондо 3 компоненти чыгарылган. Бул финансылык билим, финансылык көндүмдөр, финансылык мамиле. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, финансылык билим алуу гана эмес, билимди колдонбосо бул пайдасыз да болуп калат. Ошол билимди алып, аны колдонуу мындай привычка, поведениеге айланыш керек. Алардын баары жыйынтыгында мындай финансылык өзүңүздүн мамилеңизди түзөт да. Негизи финансылык сабаттуулук бул баягы эң эле базовый нерселер да. Ошондо баягы жөнөкөй процент, инфляция, тобокелдиктер жана ошолорду үйрөнүү. Ошол эле кредит, депозит жана башка жалпы общие знания о финансах. Ошонун баарын сиз издеп, баарын билип, маалымат билим чыгат.
аласыздар. Кейін уже аны ишке ашыруда баягы жеке үйлөрдү бюджетти түзүү, каражаттарды туура башкаруу жана финансылык продукттарды тандап, алардын тобокелдиктерин билип, кыска жана узак пландоо уже мындай биздин поведениябыз ошого өзгөрүш керек да. Анан баягы дагы жогорураак даражасы бул уже сиздин баягы финансылык мамилеңиз туура болуш үчүн ошол акчаларды топтоп, аны кантип баягы узак мөөнөттө туура колдонуп, аны көбөйтүү маселелери да жаралат да. Финансылык сабаттуулукту аныктоодо баягы ошону балдар коюлат да. Ушу суроолор берилет, аларга адам жооп берсе, балдар коюлат. Максималдуу түрдө 21 балл коюлат. Бизде азыр негизи биздин финансылык сабаттуулук боюнча жалпы чоң иш-чаралар 2016-20 жылдарда Кыргыз Республикасы калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу өкмөт тарабынан бекитилген программасынын алкагында иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ошол мисалы 2017 жылы программа башталгандан кийин 1 жылдан кийин мындай реалдык стандарттар менен изилдөө жүргүзүлүп, Кыргызстандын финансылык сабаттуулук деңгээли 11,1 деп биринчи жолу ошо аныкталган. Максималдуу түрдө 21. Бул биз Кыргызстанда финансылык сабаттуулук деңгээли тууралуу сөз кылып эми дүйнөлүк деңгээлде жана СНГ чөйрөсүндө биздин деңгээлибиз эң төмөн эмес, эң жогору эмес, ортодобуз. Бирок дүйнө жүзүндө деле ошол 2017 жылы жана азыр деле орточо 12,6 жатат да. То есть дүйнө эң өнүккөн мамлекетти деле алсак, ошол Гонконг, Америкада аларда максималдуу 15 жетет. Бирок 5 балл 21 балл боюнча 21 20 дегендер жок да дүйнөдө. То есть ошол Америкада, ошол өнүккөн мамлекеттерде бул дагы ошол маселе да. Мына өткөн жылы дагы эң эле баягы акыркы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 0,5 баллга кошкон өзүнүн көрсөткүчтөрүн 11,6 азыркы учурда ушул 11,6 деп көрсөткүчүбүз азыр ушундай. Бул көрсөткүч СНГ боюнча орточо көрсөткүчкө бар. Буну OECD деген уюм ошол эң башында изилген уюм ошонун методикасы менен изилдейт. Эми сиздер биякта ишкерлер отурат, бул жерде балким жакшы билимдериңиз бар деп эсептейм да. Дагы буга сиздерге бир жогорураак маалымат деңгээлде маалымат берсек, ушу финансылык сабаттуулук ушул баары эмне үчүн керек деп ойлош мүмкүн да. Неге мен акчамды жөн эле алып корот эметсем болбойбу же кандай деп эмне үчүн ушунун баары керек деп ойлойсуздар? Интернеттен жакшы мындай бир таптым да, слайдтарды. Знания прокладывают дорогу к богатству только в том случае, если вы знаете, какой дорогой пойти дейт да. Анан жакында мен 3-4 ай болуп калды, бир семинарга өзүм барып калдым. Ал жерде ушундай секреты богатых людей деп ушундай бир формуланы көрсөткөн да. Карап көрсөңүздөр, формула жок.
Алтенченко тоже берет. формула бар. Сіз доход аласыз, айлық анын баарын коротуп салсаңыз, жана балким ал жетпейт, контролдой коротуп салсаңыз, сиз аягында даже карыз алганга муктаж болосуз. Формула бир нерседен бар экен, доход аласыз, баарын чачасыз, аягында 0 болсо, уже акчаңыз көбөйбөйт. Ал дагы өнүккөнгө жардам бербейт. Экинчи формула бар экен, бир нерсе. Сиз акчаны аласыз, коротосуз, бир аз токтойсуз, бирок аны кайра коротуп саласыз, аягында кайра эле. Анан мындай формула богатство деп чыгарылган. Доход аласыз, кирешеңизди коротосуз, аягында калган баягы ошо резерв же башка калдыкты көбөйтөсүз. Ошол инвестиция жана башка жолдор менен көбөйтүп, ал акчаңыз жылдан жылга көбөйүп, сизге иштесе, ошондон байыткенбиз да. Bunun баары баарын баягы финансылык ийгилик деп атап койсок болот го. Ушу финансылык сабаттуулук, финансылык ийгилик деген эмне десек, финансылык ийгилик бул сиздин ошол короткон канча тапкан эмес, сиздин сактап калган акчаңыз экен. Жылдан жылга ал акчаңыз көбөйүп атса, демек сиз туура жолдо, ошо ийгилик жолунда экенсиз да. Ошонун баарын негизи финансылык сабаттуулук ушунун айланасында да негизи жалпысынан карасак. Анан финансылык ийгиликке токтосок, эмне үчүн керек дейсиз, ошол акчаны топтоп көбөйтүп эмнеге керек? Дагы бир бул негизи бунун баары мен ошол эле баягы Темчика жана башка чоң миллиардерлердин сөздөрүнөн алган маалымат. Жеке мен ойлоп чыккан эмесмин. Негизи бизде жашоодо жана кыргыздар айрыкча баягы көп тойлордо көп сөз, 15 000 сөз сүйлөп туруп, баары айланасында баягы бактылуу болууга дегенде айланасында болот да. Ошол бактылуулук деп көп айтабыз, каалайбыз, бирок бактылуулук эмне экени деп аны издеп көрсөк. Бактылуулуктун да компоненттери бар экен. Эң чоң 4 компоненти бул коопсуздук, эркиндик, ден соолук жана сүйүү. Сүйүү дегенде баягы ишке, үй-бүлөңө да жакындарыңа. Бул 4 компонентти дагы тереңирээк анализдеп көрсөк, коопсуздуктун дагы баягы юридикалык коопсуздук, физикалык коопсуздук, экономикалык коопсуздук деген бөлүктөр бар экен. Эркиндик дагы юридикалык, физикалык, экономикалык, финансылык эркиндик дагы болот экен. Ошол эле ден соолукту карасак, азыр куралга же жакшы тамактанам десеңиз, же ден соолугуңузду чыңдап эс алам десеңиз дагы керек. Сүйүү деле мисалы үй-бүлөдө мамилеңиздер жакшы болоюн десе, белек алып бериш керек жана башка баардыгы акча каражатта такалат экен. Ошон үчүн финансылык сабаттуулук бул бактылуулуктун бир керектүү, бир маанилүү бөлүгү деп ошентип айтылат экен. Анан негизи ошол эле тренерлер, коучтар мындай өзүнүн кеңештерин бергенде ушундай бир эрежелерди аныктап чыккан экен. Биринчи эреже бул ой жүгүртүүнү өзгөртүү. Чынында ошол эле финансылык сабаттуулуктарын сиз мисалы мен жеке бюджетимди жүргүзөм деген чечимиңиз бул уже сиздин ой жүгүртүүңүздөн башталат экен. Сиз жашооңузду оңдойм, мындай чоң бир максаттарга жетем деген бул баары ойдон чыгат экен, ички процесстер экен. Ошон үчүн биринчи эреже катары ой жүгүртүүнү өзгөртүү деп
кеңеш берилет экен. Ал жерде сиз кандай маселелерге токтойсуз? Сиз акча жөнүндө эмне ойлойсуз? Балким кээбилер жакында жолуп калып, мен өтө байып кетсем, ал акчаны коротом, балким аны көтөрө албайм дегендер да ойлоп болот экен. Өтө байып кетсем, кандай болуп кетет депчи? Кандайлар байып? Анан мындай да маселе бар. Бул ой жүгүртүү дегенгечи байланыштуу. Сиз өзүңүздүн жашооңуз үчүн жоопкерчиликти алып жатасызбы деп ойлонушуңуз керек экен. Анткени кээде биз мамлекеттен күтөбүз же мисалы университетти бүткөндө университет жумуш таап береби деп да кээде бар студенттер. Жана башка андан биз баарына ошол мамлекетке ишенип же университетке ишенебизсек, анда мамлекет баарына жетишпейт. Bunu мындай баардыгын билет. Ошол эле өнүккөн мамлекеттерди карасаңыздар, Япония же Германия студенттер окуп жатканда эле уже жумушка, стажировкага аракет кылат, уже алар өзүлөрү изденип баштайт да. Жумушту ойлонуп баштайт окуп жатканда. Анан бул жерде мындай да маанилүү маселе, бул өзүңүздүн ишенимиңиз кандай экени. Ошонун баарын жакшылап терең ойлонуп, өзүңүздүн ички, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп, өзгөртүү бул биринчи кадам. Мисалы, бир мисал интернеттен муну да жүргөм азыр. Майки Кэрролл деген акшнын жараны, бул жана жөнөкөйдө тазалыкта иштеген кызматкер бир күнү лотерея утуп алат. Лотерея $10 миллион жакын лотереяда утуп алат. Анан элестетип көрдүк, $10 миллион сразу келгенде бул чачып баштайт да. Ошол эле башка да сүрөттөр бар эле, аны койгон жокмун. Бүт баары алтын, анан особняктар, вечеринкалар, ошонун баарын бир 5 жылга жетпей, 2-3 жылда эле баардыгын коротот да, анан кайра эле өзүнүн жумушуна кирип алат. Мисалы мен ойлойм, финанстык сабаттуу боюнча эмеси болсо, финанстык сабаттуу деңгээли жогору болсо, бул кийин уже иштебей эле коюп, ошондой жашоону балким андай эмес, конечно, бирок уже акчага муктаж эмес, башкача болмок деп жашоосу. Анан экинчи эреже финансылык максаттарды туура аныктоо деп айтылат. Анткени биз кээде бирдемени каалайбыз же кыялданабыз, бирок аны кыялдануу жетиштүү эмес экен да. Ошону кыялданды биз так аныктап финансылык максатка айлантырыш керек. Ага жетебиз десек, ошону элестетип, анын баасын аныктап, ошого жараша план түзүп, аракеттерибизди жасашыбыз керек. Бул мисалы бизнеске деле тиешелүү. Бизнес баштайм десеңиз, ойлоруңуз бар, бирок ал ойлор сиз көп нерселерди балким детальдарды карабай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизнес план даярдалат, анын баардыгын сиз баардык кылгачтык менен карап чыксаңыз, ошол бизнес ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү жогорулак болот. Финансылык сабаттуулук жагынан каражат топтоо айрыкча ошо эрте жаш кезинен эле каражат топтоо да маанилүү экен. Сиз мисалы балким ойлойсуздар, 2-3 миң сом же 5 миң сом мисалы ай сайын эметүү керекпи, керек жокпу деп. Балким ал чоң деле сумма болбойт деп ойлойсуздар. Бирок бул жерде эки нерсе бар. Аны сиз топтогон сайын сиздин ошол поведениеңиз өзгөрөт. И сөзсүз сиздин доход кирешеңиз дагы көбөйөт, бирок ошол привычкаңыз калат. Ана америкалык көрдүк го.
ошол топтоо привычкасын сиз иштеп чыгыш керек. Анан баары бир эле 5.000 сомдон деле мисалы топтосоңуз жылына 60 000 сом, аны сиз инвестиция кылып, дагы бат деле көбөйтсөңүз болот. Ошон үчүн ал суммадан анан ал сумма, ал топтолгон каражат сизге финансылык коопсуздук жаздырды деп иштеп берди. Анткени биз эч ким билбейт экенбиз эртең эмне болот. Ошол үчүн ушул ар бир адам өзүнүн каражат топтолгон каражаты болуш керек экен. Мындай бир кеңеш берилет экен, ар бир өзүңүздүн кирешеңизде минимум 10-дон 30% чейин атайын топтоого багыттоо деп сунушталат. Мисалы бакта бир мисал келтирилген, Билл Гейтс баарыңыздар билесиздер, азыр көбүрөөк болуш керек. Акчасы болсо деле бул гамбургерге очип турган сүрөтү интернетте жаралып кеткен. Өз бул алыста вертолет менен учуп башка штатка барып деле ресторанга барып келиш мүмкүн эле, бирок жөнөкөй жарашат экен. Анан ошол мисалы каражаттарыңызды топтодуңуз, анан азыр билесиздер, инфляция дүйнө жүзүндө бизде абдан жогору. Анан чоң инвесторлор айтат экен, азыр акчаңызды мындай подушка жөнүндө талай акча сактаган бул эң эле бир аз эмерек болуп кетет экен, ал акчанын баасы түшөт. Ошон үчүн сабаттуу көз караш боюнча акчаңыздар сизге иштеш керек. Ошол жерде инфляцияда сактайт жана сиз бул акчаны инвестиция кылып дагы финансылык ийгиликке көрүп жетесиз. Бул жерде бирок аябай көп тонкосттор бар. Эң биринчиси бул инвестициядан бул ар дайым тобокелдиктер. Бул жерде сиз финансылык сабаттуу кеңеши боюнча диверсификация кылышыңыздар керек. Диверсификация деген азыр негизи айтылып, анан сөзсүз сиздин баардык акчаңызды салбай, бир аз бош резервде акча калыш керек. Инвестиция боюнча Рамбеке сиз азыр Бүтүрөсүзбү? инвестиция боюнча дагы азыр биздин чоң экспертибиз бар, тереңирээк айтат. Диверсификация дегенде мындай түшүнсөк болот. Сиз бир бөлүгүн кыймылсыз мүлккө саласыз, бир бөлүгүн алтын буйга, мисалы улуттук банктын алтын жана башка банктары бар. Ошондой иш, мал чарба же башка ишкерликке жана ошол бош резерв акча да калыш керек. Дагы бир мындай маанилүү нерсе бул жерде. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда СНГ мамлекеттеринен салыштырсак, финансылык алдамчыларга, пирамидаларга алданганын саны эң жогору экен. 8% деп азыркы айтып келет. Кыргызстан ошол СНГ чөйрөсүндө эң эле көп финансылык пирамидаларга алган. Бул жерде албетте акчаңыз болгондон кийин көп сунуштар келип баштайт. Бат 10 000 сом берсең, мен сага 20 000, 30 000 сом бир 2 айда эле берем деген сунуштар. Бул жерде ар дайым финансылык сабаттуу жолу адам ойлош керек да. Мисалы мен азыр депозитке салсам максимум 12-15% берем. Ишкерликке мисалы партнер болуп салсам бир 20-30 болуш мүмкүн. Бирок сизге 100%ды кантип алып берет деп да ойлошуңуз керек да.
Ал анча акча таба алса билем, ал өзүм деле башка акчалардан эметмекмин. Ошон үчүн тез жана бат киреше сунуштаган финансылык алдамчылыктан алыс болуу жана ар дайым тобокелдиктерди ошо жакшы багуу деп сунуш катары берилет. Бул жерде мына коопсуздук эрежелери сактоо дегенде мына акыркы учурларда биткоин жана башка инструменттерге салыңыздар деп көп мындай эмелер болот. Негизи бул алдамчылардын дагы эмелери болушу мүмкүн, уловкалары да. Жана бул негизи дүйнө жүзүндө дагы ушул мисалы Луна деген криптовалютаны чыгарган уже баягы Binance деген платформага киргизилген эмелери дагы мындай тобокелдиктерди унутпашыбыз керек да. Ушул мына мисалды жакын эле көрүп калып, бир ай мурун ушул криптовалюта $120 турчу да. Азыр 0.00 дагы эчтеке эмес да. Кейбирлер айтылат, $1 миллион да салгандар бар экен. Азыр ал $1 миллион жок. Ошон үчүн мына даже ошол мисалы биткоинди деле көрүп атасыздар. Бул жерде мындай курстар ойлоп турат. Ошон үчүн бул жерде ушундай высокорисковый да. Албетте сиз мындан балким жакшы доходдон алышыңыз мүмкүн, ооба. Бирок айткандай, сиз бул нерсени жакшы билишиңиз керек, изилдешиңиз керек. Бул инвестиция деген негизи финанс сабактан дагы жогору турат да. Бул профессиональная деятельность да, можно сказать. Ал жерде мындай биздин эксперт мындай 15-10 жылдык тажрыйбасы менен уже мындай иш билгенден кийин гана кириш керек да. Анан дагы бир эрежени баарыңыздар билесиздер, муну дайыма өзүңдү өнүктүрүү керек да. Анткени чөйрө ар дайым бат өзгөрөт. Ошондо сиз ар дайым өзүңүздү өнүктүрүп, өзүңүзгө инвестиция кылсаңыз, ошол эле жаңы жагдайларга же жаңы бир билбеген суроолорго жооп алып, ошол эле жаңы идеяларыңыз болуп, ошону сиз ишиңизде ишкердикте колдонуп, кирешеңизди көбөйтүү мүмкүнчүлүктөр болот экен да. Азыр мен эмеге жетип калдым. Ишкерлерге абдан пайдалуу маалымат деп эсептейм. Азыр ковид башталгандан кийин биз ошо эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышып, ушул мындай жаңылык чыккан 10% финансовая помощь на $72 миллиона. Бул Всемирный банк ошо микро малый бизнеске 5% беззалоговый деп ошондой долбоор азыр иш жүрүп жатат. Ушул боюнча биз атайын кепилдик фонддун өкүлүн чакырып, кененирээк маалымат берүүсүн суранганбыз. Анда кепилдик фонддун мен мындай эле айтып берем. Алтынбек Сапарбайұлы Алтынбекке сөз берсек, кандай дейсиздер? Урматтуу спикер Кубаныч, мен анда онлайн катышуучуларга биздин кийинки спикерди тааныштыра кетейин. Кичине мындай жакшы болбой жатат. Кененирээк маалымат берейин. Биздин кийинки спикер Ачык акционердик коомунун төрагасы. Сиздерге бүгүн мамлекет тарабынан сунушталган атайын тез жардам, чакан жана орто бизнеске тез жардам долбоору жөнүндө кененирээк маалымат айтып берет. Баардыгыңыздар уккан болушуңуздар керек экен. Ушул информация боюнча, анткени азыркы этапта бардык Кыргызстандагы банктар аркылуу ишке ашырылып жаткан долбоорлордун бири азыр сиздерге ушу кененирээк маалымат берет.
канткенде сиздер ушул каржылыкка, ушул долбоорго кайрылып жардам алсаңыздар болот. Бүгүн айтып кетчү нерсе 16-17 катышуучу болуп жатат онлайн. Сиздер дагы спикерден кийин, презентациялардан кийин суроолоруңуздар болсо, микрофонуңуздарды күйгүзүп, же болбосо азыр эле чат бокско жөнөтө берсеңиздер болот. Биз аны кийинчерээк окуп, спикерге жооп алып бергенге жардам беребиз. Анда уланта берели. Юра, биздин ошо онлайн спикерге надо кофост сделать. Презентация бар, Выступление. Азыр берип жатам. Ну все тогда. Ему просто тогда микрофон и... Бердим кофосту. Текшерип коесуздарбы? Камераңызды, анан микрофонуңузду жандырсаңыз, чтобы нам было понятно. Мынакей. Чыкты микрофон. Алтынбек мырза. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Саламатсыңарбы, бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Биринчи очередь эми могу ПИК Кыргызстан мекемесине биз кепилдик фонд тарабынан ыраазычылык билдирип кетебиз. Бизге бүгүнкү ушул вебинарга катышканга мүмкүнчүлүк бергени. Анан бул жерде Кубаныч мырза айтып кеткендей, биз өкмөт тарабынан түзүлгөнбүз. Өзүбүз тууралуу айтып берсек, жөнөкөй тил менен кыргызча айтканда 2016-жылы түзүлүп, 100% бүгүнкү күндө өкмөт мекеме болуп эсептелебиз. Эң негизги биздин бүгүнкү жумушубуз ишкерлерге жардам бериш. Кайсы жол менен ишкерлерге жардам бере алабыз? Биз бүгүнкү күндө кепилдик беребиз. Биздин кепилдигибиз орусча айтканда гарантия. Эгерде биздин ишкерлер барып кредит алган учурда күрөөсү жетпей калса, залогу жетпей калса, ошол алган кредиттин жарымына чейин биз өзүбүз залог болуп туруп бере алабыз. Эң негизги жумушубуз бүгүнкү күндө ошондой жумуш. 2016 жылдын аягынан баштап бүгүнкү күнгө чейин буюрса 4,5 миңдей кишиге биз заявкаларын карап кепилдик бергенбиз. Анын ичинен 2050 киши Ысык Көл облусунда Дүйнөлүк банктын программасы боюнча сүт фермерлердин жардам берүү алкагында өткөрүлгөн программага берилген. Андан сырткары Кыргызстандын ар бир аймагынан биз түшкөн арыздарды карап, 4000дей арызды карап чыктык. Эгерде биз тараптан сиздерге жардам керек болсоңор, биз тууралуу маалыматтарды жазбасаңыздар болот. Кааласаңыздар, номеримди жазбасаңыздар болот. Менин атым Алтынбек. Биз кепилдик фондо кепилдик берген отделдин башчысы болуп иштейм мен. Суроолор болсо, суроолорду берсеңиздер болот. Я с удовольствием отвечу вам. Алтынбек мырза, ишкерлерге кепилдик маселесин чечебиз дедиңер. Ишкерлер болгондо жеке жактарга эле же юридикалык жактарга да кепилдик маселесин чечесиңер? Жакшы улбай калды. Ишкерлерге кепилдик маселесин чечкенге жардам беребиз дедиңер. Мен тактайын дедим эле. Ишкерлер болгондо жеке жактарга элеби же юридикалык жактарга да чечесиңерби? Биз жеке ишкерлерге да, юридикалык ишкерлерге да беребиз. Биз 4 жыл мурун кайрылдык элек ушу гарантийный фондго. Биздин ассоциацияда кредиттик союздар мүчөдө. Анан ошо кредиттик союздар кредит алганда сиз айткандай жанагы кепилдик маселесине келгенде жетпей калат. Анан ошол маселе боюнча кайрылсак, ошол учурда бизге айттыңар эле отказ кылып, юридикалык жактарга кызмат көрсөтпөйбүз дегендей кылып. Маселени өзгөрттүрдү, Биз сиз кечиресиз, атыңыз ким болот? Менин атым Исраил Хабдулашим,
кредиттик союздардын кооперативтердин ассоциациясынын төрагасы президентимин. Абдулашим байке, биз жумушубуздун башынан эле юридикалык жактарга да бере алабыз кепилдигибизди. Бирок биздин бүгүнкү күндө өзүбүздүн ички шарттарыбыз бар, ошол шарттарга карап гана кепилдик беребиз. Биздин негизги шарттарыбыз закон менен катырылган. Кыргызстандын закону бар, закон о гарантийных фондах деген. Тилекке каршы, эгерде сиздин жиберген арызыңыз ошол биздин шарттарга туура келбесе, биз кепилдик бере албайбыз. Сиз эми кредиттик союздардын билесиз да, примерно? Ооба, мен өзүм Билсеңиз, ошо биз кредиттик союздар үчүн ошол маселени чечип берүүнү сураганбыз. Анда Малик Барктабасов ал учурда жетекчи эмес эле, башка эле. Адегенде жаңыдан эле иштеп баштаган учур эле, ошондо кайрылганбыз, ошо боюнча биз токтоп калганбыз дейм. Бул маселе боюнча кайрылып сүйлөшсөк болобу? Абдулашим аке, кайрылып сүйлөшсөңүз болот. Если кааласаңыз, азыр менин телефонумду жазып алсаңыз болот. Биз эртеменки 9-дан баштап кечки саат 6-га чейин площадьте отурабыз. Билем, мына площадьте жанагы немеде. Фин разведка отурган жерде, то есть фин надзор отурган жердесиңер да ошо. Убактыңыз болсо, келип бизден маалымат алып кетсеңиз болот. Биз отуруп, кенен сүйлөшүп, биз тууралуу маалымат. Рахмат. Мен анда улантып коеюн. Бүгүнкү күндө 2016 баштагандан баштап биздин эң бир колго эң чоң бериле турган кепилдигибиздин суммасы 100 миллион болуп эсептелет бүгүнкү күндө. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, эгерде кредит алган учурда залогуңар жетпей калса, биз силердин ордуңарга 100 миллион сомго чейин залог болуп туруп бере алабыз. Бирок жана айтып кеткендей, кепилдик фонддун өзүнүн негизги шарттары бар. Ошол шарттарга туура келген гана ишкерлерге биз кепилдик бере алабыз. Негизги шарттардын биринчиси бул деген, биз түзмөн-түз өзүбүз акча бере албайбыз, кепилдик гана беребиз. Биринчи шарт бул сөзсүз турдуу силердин долбооруңар, силердин арызыңар банк аркылуу келип, банк тарабынан уже чыгып, токтом чыгып, чечим чыгып, бул бир мисал Абдулашим байкени ала турган болсок, ушул байкеге кредит бере турган болуп чечтик, күрөөсүн эсептеп чыктык. Күрөөсү жетпей турган болуп турат. Ошол себептен силерге кепилдикке кайрылдык деген арыз менен банк аркылуу кайрылсаңыздар, биз уже иштеп баштайбыз. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин, түзмөн-түз биз өзүбүз кредит бербейбиз. Бир гана кепилдик гана беребиз бүгүнкү күндө. Андан сырткары бизде дагы башка программалар бар. Ал программалар боюнча азыр сиздердин убактыңыздарды албай, эгерде кызык болсо, биздин сайтыбыз бар, официальный сайт KG деген, ошол жакка кирип таанышсаңыздар болот. Кыргызстанда бар кредитованиянын бүгүнкү күндө ипотека менен, потребительский кредит менен гана иштешпейбиз, калган кредиттердин баары менен биз иштеше алабыз. Кыргызстандагы бар банктардын бүгүнкү күндө 95% биз менен иштешет. Урматтуу онлайн катышуучулар, сиздерде суроо барбы Алтынбек мырзага? Азыр узатсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Алтынбек байкенин координаттарын же телефон номерлерин жазып койсоңуз жакшы болот эле. Я могу озвучить. Мен азыр айтайын, силер жазып алсаңыздар болот. Дагы Алтынбек мырзадан биз ошо эмелерди алып, дарегин алып, телефон номерин алып, бул видеозаписти даяр болгондо сиздерге электрондук дарегиңизге жөнөтөбүз да, ошондо ошол катка дагы жазып койсок болот да. Анан бул чат-бокска суроо келиптир. Алтынбек мырза, сиз өзүңүз окуганга ыңгайлуу болобу? Ооба. Алтынбек мырзанын номерин алсак болот. Эгер ишкер банкротко учурап калса, кепилдик фонддун банкка акчасын төлөп бересиз. Бул аябай жакшы суроо. Бул жерде Сталбек мырза жазып атат. Эгер ишкер банкротко учурап калса, кепилдик фонд банкка акчасын төлөп береби дейт. Эң туура суроо. Кудай сактасын, бирдемке болуп, эгер биз кепилдик берген ишкерибиз акчасын бере албай калса, кайтара албай калса банкка, биз өзүбүз кепилдик болуп туруп берген сумманы банкка силердин ордуңарга төлөп беребиз ишкердин ордуна. Эгерде бир мисалы миллион алган болуп, ошол миллиондун жарымына чейин биз максималдуу түрдө жарымына чейин гана бере алабыз. Максималдуу түрдө 500 миң кепилдик берген болсок, эгерде силер бирдемке болуп төлөй албай калсаңар, биз ошол 500 миңди силердин ордуңарга банкка төлөп беребиз. Биз банктын жанында кепилдик бергенде силерге банктын акча түрүндө депозит гарантия турат.
Ошол себептен биз берген кепилдиктер баардыгы гарантия менен бекитилип турат. Банктагы обеспечение болуп турат. Башка суроолор жок болсо, анда уланта берсек болот. Ошол суроону улай кетейинчи. Кепилдик фонду банкка өздөрү кепил берген сумманы кайтарып бере турган болсо, кийин ишкер кандайдыр бир убакыттан кийин ошол кепилдик фондго ошол сумманы кайтарыш керекпи же кандай? Бул да жакшы суроо. Ооба. Бизде мыйзам чегинде иш жүргүзүлөт. Биз жана силердин ордуңарга төлөп берген акчаны силер ишкерден кайтарып алышкан. Рахмат. Ошого чейин да бир суроо берип кеттим эле жогоруда. Бул сиздерге ушул учурда ишкерлик кылып жаткан адамдар кайрылыш керекпи же жаңы ишкана ачам дегендер дагы кайрылса болору? Банкта жакшы термин бар, стартап деген. Силер ошону айтып атасыңар да, эми могу жумушту жаңыдан баштаган ишкерлер тууралуу суроо берип атасызбы? Ооба. Негизи бизде бүгүнкү күндө 6 продуктубуз бар. 6 продукта боюнча баардыгында сөзсүз шарт бар. Бизге түшкөн арыз жок дегенде 6 ай иштеш керек, 6 ай опыту болуш керек. Түшүнүктүү. 6 ай опыт болуш керек. Анан кээ бирки учурларда тилекке каршы бизде Кыргызстанда иштеген опытуну ишкер документ аркылуу тастыктап бере албайт. Бул жерде деле андай коркунуч жок. Эгерде банк тарабынан 6 ай опыту бар деген документтер келсе, биз карап беребиз, аны караганга даярбыз да. Дагы бир нерсени айтып кетейин деген болчумун. Жакында буюрса биз Ислам ИПФ шарттары менен гарантия берүүгө бир продукт ачтык, Береке деген продукта. Ошол продуктубуз боюнча эгерде биздин ишкерлер шарият шарттары менен акча ала турган болсо банктан, биз аларга да кепилдик бере алабыз. Алтынбек мырза, Да, у меня все, Эльнура. Азыр силердин банктын азиатский банктын долбоору тууралуу маалыматыңыз барбы? Бул беспроцентный, беззалоговый кредит для малого бизнеса. Так, насколько я знаю, этим проектом занимаемся не мы. Минэкономики, да? Да, потому что мы этим не занимаемся. У нас законом запрещено выдавать напрямую финансирование, кредитование. Биз бүгүнкү күндө түзмөн-түз ишкерлерге акча бере албайбыз, кредит түрүндө же займ түрүндө, же беспроцентный займ түрүндө андайга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бизге закон менен ал жака жол жабылган. Биздин бүгүнкү жумушубуз кепилдик гана бериш. Ана силер жогоруда айтып кеткен 72 миллион доллар Азиатский банк инфраструктурных инвестиций АБИ деген тууралуу толук маалымат бүгүнкү күндө тилекке каршы менде жок. Катышкылар маалымат катары негизи маалымат аз экен, бирок ушундай проект жүрүп жатат. Бул ошол өкмөт тарабынан бекитилген ишкерлерди колдоо. Мен билишимче бул жерде ссылка бар. Шуну чатка ошол жерде банктын тизмеси бар. Азыр дагы алып банктын тизмеси көбөйдү. Буюрса дагы тактап маалымат беребиз. Ошол Айым банк жана башка банктарда маалыматым боюнча ушул кредиттер берилип атат. Залогу жок, пайызсыз. Ошол ишкерлерди колдоо максатында ушундай долбоор бар. Ушуну биз дагы тактайлы, бирок сиздер дагы өзүңүздөр тактап койсоңуздар деп. Алтынбек мырза маалымат берет го деген. Да, гарантийный фонд негизи гарантия, кепилдик берүү. Анда ошо бул жөнүндө сиз түшүнгөн адамдар түшүндү го деп да, уже кулагына илди, жана ишти кайтып аткарууну уже түшүндү да. Ишкерлер болсо аларга көп деле айтыш керек жок.
Рахмат, Алтынбек мырзага билдирем. Дагы бул жерде сразу эле биздин экспертибизге сөз берип кетсек деп ойлойт элем. Анткени бул мисалы азыркы маселе, бул гарантийный фонд, бул ошол ишкерлердин эң чоң маселелердин бири, бул доступ к финансированию, каржылоо. Анан бул ишкерлердин да андан да кээде чоң болушу мүмкүн. Тапкан акчасын кантип инвестиция кылып, кантип көбөйтүү маселеси бар. Жана ал жерде баягындай минуска кетип калбай, тобокелдиктерди башкаруу жаатында ушу бүгүнкү биздин экспертибиз Эсенканов Эрланга берсек деп сөз бердим. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Эң башта ушу ПИК бизнес инновациялык өнүктүрүү борборунун жетекчилерине, ошондой эле Кубаныч мырзага ыраазычылык билдирем. Ушундай эмеге иш-чарага чакырганга. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен баягы инвестиция деселер мен эме деп ойлонса керек, инвестор катарындачы. Мен инвестор эмесмин, мен трейдермин. Көбүнчөсү туура эмес түшүнөт да трейдердичи. Брокерлер деп аталышат. Брокер башка, алар болсо жанагы биржа менен же болбосо кандайдыр бир эмитенттердин арасында ортомчу болгон бир фирманы айтат. Эгерлер мен мындай брокермин дегенде ошондойлорго көп ишене бермеңиздер. Ошондой эле мага көп жылдан бери бул инвестициянын бир түрү болуп келет да, ошол жанагы баалуу кагаздарга инвестиция кылуучу. Андан кийин эле традиционный түрдө инвестиция бар, жанагы бир бизнесмендер менен же болбосо бир ишкер менен ошо ортоктош болуп, ошол жерден акча табуу, пайда табуу максатында. А меники болсо жанагындай биржадагы же болбосо валютадагы азыркы учурда эң актуалдуу болуп аткан, мода болуп аткан криптовалюталарга акча салып, ошол жерден акча табуу катарында. Мен бул сферада негизи 4 жылдан бери катуу баягы дүйнөдө эң күчтүү трейдерлерден алган. Бир жылдан бери ошол иш менен иштеп келатам. Анан ошол жерде сабак алып, ишине үйрөнүп калгандан кийин элдер да кайрылды. Мен ошол жерден көп элдерге да үйрөттүм. Ушул трейдинг боюнча кантип ошол жерден акча тапса болот деп. Бирок 40 кишиге үйрөтсөм, ошол жерден араң бир эле киши уланып кете алды да. Анан статистиканы дагы айтып коеюн ушул жерде. Көп билгендер, мисалы жанагындай бинарный опцион деген бар. Бул лохотрон ага такыр эметпегиле, ишенбегиле, бинарный опциондо такыр акчаңарды салып алат. Анткени ал жерден мен бир да адамды көрүп элекмин, дайыма акча таап байып кеткен адамдарды көрүп элекмин. Ал жерден 100% бардыгы болгон акчасын утуп турат. Андан кийин Форекстен дагы азыр чоң эмелер бар. Реклама болуп аткан, жанагындай бир Гавайиде же болбосо бир пляжда жатып алып, голландский сигаретаны эметип алып, колунда коктейль менен акча табат. Андайга такыр ишенбейм. Трейдерлик жумуш бул аябай дүйнөдөгү эң оор жумуштун бирөөсү. Анткени сиздер кимдер менен таймашасыздар? Сиздер дүйнөдөгү эң күчтүү бүткөн 50 экономика, финансылык университетти бүтүргөн, ошонун ичинде жаңы Гарвард, Оксфорд сыяктуу болгон, ошолордо экономика эмелер болсо, ошону бүтүрүп 10 жылдык жанагы биржа эмелеринде, жана хедж фонд болобу, жана финансылык учрежденияларда болобу, жана брокерский эмелерде иштеген 10 жылдык стажы болгон адамдар менен конкурент болуп иштей алам десеңиздер, акча таба аласыздар да бул жерденчи. Жана жерде статистика айтып кетпедим, 40 кишини үйрөттүм, ошол жерден бирөө эле уланып кете алды. Неге? Анткени Форекстен 98% утуп турат акчасын, биржада болсо 90% акчасын утуп турат. Ушул эмени айтып коеюн деп келдим бул жерге. Бул иш оңой эмес. Бул иш аябай оор. Аябай көптөгөн нерсени талап кылат. Бул жерде жанагындай аскердик тартиптеги жумуш катарында эсептеш керек да. Бул жөнүндө пляжда жатып алып акча таба турган жумуш эмес. Аябай оор жумуш. Анткени сиз ал жерде психологиялык жактан даяр болушуңуз керек. Андан кийин ошол биржанын өзүнүн ар жактагы баягы рынок жанагы ошол жердеги ценалар, баалар кантип жылат экенин ошону түшүнө билишиңиз керек. И ошол жердеги жанагы маркет мейкерлер деп коет, крупный игрок деп коет, ошолордун кайсы жерден алып атат, кайсы жерден сатып атат, ошону да түшүнө билишиңиз керек. Ошону түшүнгөндөн кийин гана ошол эмеден биржадан
болбосо трейдингден акча таба аласыз. Анан мага ушу эң акыркы учурларда көп кайрылгандардын бирөөлөрү мага кимдер кайрылат? Мага ушу биржадан акчасын түргендер кайрылат. Сен ушинтип трейдингден заниматься этип турбайсың, мен да ушу трейдингди үйрөнөйүн дедим эле, акча табайын дедим эле депчи. Үйрөтөсүң, бирок баягы эле өз билгенин кылып эле кайра эле акчаларды унуттур. Ошондой эле жанагындай финансовый пирамидаларга акчасын алып ийгендер да кайрылат. Ошондой эле жанагындай азыркы криптовалюталарга кызыгып баргандай аты чыгып аткан, мен брокермин деп туруп ар кайсы криптовалютаны реклама кылып, хайп кылып чыгарып аткан акчасын түргендер кайрылат. Ошондуктан инвестиция деген бул жерде тил сабат болуп атпайбы? Булдун келишинче Кыргызстанда мисалы эми ортодон ылдый экенбиз, бирок бул анча деле жакшы эмес. Анткени мен деле берки традиционный түрдө инвестицияларга салып көргөм. Эң жакшы катуу иштеп аткан строительный фирмаларга акча салып көргөм, эң катуу иштеп аткан бизнестерге акча салып көргөм. Бирок Кыргызстанда партнерство деген түшүнүк жок экен. Ошондуктан акчаңыздарды бир жака саларда сөзсүз түрдө ошондой бир эксперттерден, бир ошондой күчтүү адамдардан эметип алып, тил жактан азыркы учурда жана залог катарында бир кепилдик алып, ошонун негизинде гана акча салыңыз. Мен таанышым эле, мен тууганым эле, мен досум эле деп туруп акча эч качан жөн эле баягы ишенич менен сала бербеңиздер. Ар бир нерседе бир гарантия болуш керек, ар бир нерседе ошондой. Анткени сиз ошол тапкан каражатыңызды канча жылдык эмгегиңиз менен тапкансыз, жөн эле коротуп койбоңуз. Ошондой эле трейдинг менен заниматься этем десеңиздер, мен айтат элем андан көрө азыркы учурда IT сфераларга ошону окуп, ошо программирование окусаңыздар, ошол жактан дагы батыраак ийгиликке жетесиз трейдингге караганда. Анткени трейдингге айтканымдай, ал жерде аскердик тартып керек, өзүңүздү эртеден кечке чейин ичкен жегениңизден баштап, эрте туруп уйкуңузду кандырып, психологик жактан өзүңүздү даярдап алып иштегенден кийин гана ошол жерден ийгилик табасыздар. А бул биздин кыргыз элесин кечирип коесуздар, кичине жалпой келебиз, көбүбүз жарабайбыз бул ишке. Ошондуктан бул иштен дагы ойлонуп туруп бул ишке кириңиздер. Ошол жалпы айтарым ошол. Анан мисалы бул трейдингден тапканды да бир статистиканы да айтып коеюн, ошого да жараша өзүңүздөр эметкиле. Сразу акча салып миллионер болуп кетем деп эме кылбагыла. Бирок трейдингди үйрөнүп алсаңыздар, сөзсүз түрдө миллионер да болосуз, миллиардер да болосуз. Бирок орточо трейдер 7 менен 15% арасында гана табат. Жылдык 30-40%. Бул аябай чоң сумма болушу мүмкүн, бирок жакшы трейдерлер жылдык 30-40% табат. Мисалы Уоррен Баффет болсо, жанагы Билл Гейтс сыяктуу адамдар жылдык 17-20% эле табышат. Ошолор тапканы ошондой, бирок алардын суммасы да ошого жараша. Ата беркин жүзүндөгү трейдерлер 30-40% арасында жылдык ошончо табат. Ошо суроолордор болсо бериңиздер. Чоң рахмат көрүңүздөр. Айттым го жаңы эле. Ар кандай ошол лохотронду же Кыргызстандын өзүнөн чыккан криптовалюта деп айтып атышат. Эми бул криптовалюталардын токен деп коет да, токен деген сыяктуу нерселер бар. Менен бирок бул криптовалюта боюнча эксперт эмесмин, мен айтып кеттим трейдинг боюнча да. Азыркы учурда биткоин кичине баягы финансылык жактан, биржа жактан кичине Чикагский биржада фьючерстар чыга баштады. Ошондой эле Binance'дагы дүйнөлүк чоң платформа болуп калды. Азыр ошол жактан акча табылып, ошол биткоинден кичине азыркыдан баягы акча салып кичинеден иштеп көрүп атат. Бирок ал жерде волатильность аябай көп, риск дагы ошончолук чоң да. Тифкоин боюнча айтарым, мисалы сиз Mercedes айдагыңыз келеби, же Жигули айдагыңыз келеби? 5000 сомго, мисалы $5000 мисалы жаңы баягы акыркы 5 жылда чыккан Жигули алсаңыздар болот, туурабы? $5000 чейин. А $5000 сиз 2000 жылдан ылдыйкы Mercedes алсаңыз болот. Бирок кайсысын тандап алат элеңиз? Сөзсүз түрдө Mercedes тандап аласыздар, же жаңыраак деп Жигулини аласыздар. Ошондой эле Тифкоин деле Жигули, ошол жерде өзүңүздөр тыянак чыгара аласыздар. Биткоин болсо бул Mercedes. Кайсы каалаган жагыңызга өзүңүздүн рискиңизге карап туруп ошол жака акча салып Тифкоин Кыргызстанда чыккан эмес го дейм. Азыр алтын коин деген бир нерсе чыга баштады, ошол жерден чыкты окшойт. Бирок мен токен боюнча ушундай криптовалюта жана түзүлүш боюнча түшүнбөйм. Мен трейдинг, мен бүкүл кыргызча айтканда кызыл кылатым азыр. Эски акча салып тапмайм. Беркинде майнинг болсо криптовалюта сыяктуу нерсе жок.
индивидуальный трейдер. Кечиресиздер, онлайн катышуучулардын арасында дагы суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Менин атым Курманжан. Мына трейдер байкеге суроо берейин дедим эле. Ушул биткоин Binance менен иштеп кеткенде мындай пайдасы келечеги барбы? Мисалы мен көм өткөндө жаңы жылга чейин 350 миң киргизди дагы Казакстанда события болуп кетип, резко түшүп, ошончо күйүп кетти да. Фьючерсте эме иштеген да. Анан эми дагы кече жакында дагы 150 миң салды, дагы күйүп кетип атат да. Луна деген эме коин жоголуп кетти, ушундай болду да. Анан бул чыгат деп, бул казино сыяктуу нерсе эмеспи? Бул жаман мындай азгырыкпы деп ойлойм да. Азгырык эле деп ушун менен тынбай урушабыз. Кой буну ташта десем таштабайт да. Бул казино сыяктуу окшойт деп калдым да. Ошону кандай деп ойлойсуз сиз? Туура айттыңыз, бул биржаны айтып кеттим го. Бул мен эгер азыр артта мен машина времени болгондо мен бул кесипти тандабайт элем. Анткени бул кесип аябай оор кесип. Мен сиздин күбөңүздү түшүнүп атам. Баягы азыр ар кандай азгырыктар болот. Баягы трейдерлердин бир жаман нерсеси тапкан акчасын айтып берет, бирок уттурган акчасын айтпайт. Тапкандан да уттурганы көп болот негизичи. Ошонусун айтпайт, ошон үчүн баягы тапканын айткан үчүн ошол аябай реклама болуп, баары тең ошол жака акчасын салып эле байып кеткиси келет да, батыракчы. Мен айттым, профессиональный трейдерлер 7-ден 15% табат айына. Сиздин өзүңүз мисалы 350 миң сол тапкан, салган мүмкүн ошо менен кайра бир айдын ичинде эле бар ошондой эле бир айда тапкандар. Бирге салып, бирге тапкандар, бирок алардын мөөнөтү анчалык узак эмес. Тез арада эле кайра эле ошончо акчасын утуп турат. Мындай профессиональный трейдерлер дайым табат да, 7%дан болсо дайым табат. 7%дан болгондо ошондо жылдык 84% табат да. Бир жылда бирге бир көбүйтүп алса, бул аябай жакшы, күчтүү трейдер болуп эсептелет. Ооба, туура айтасыз. Ошондой тапканын айтат экен дагы, уттурганын айтышпайт экен да. Анан ошондо бунун келечеги барбы же буга канча убакыт коротулат ушуну үйрөнгөнгөчү? Анан эми адамдык мен өзүнө жараша. Эгер каалоосу болсо, бир жылда үйрөнүп кетсе болот. Бирок биздин кыргыздарда мисалы азыркы учурда каалоочулар келип менден сабак алып атышат. Mo görüp atam, atayın bir ay oturup ошолор менен burada жөнүндө баягы теоретически өтүп коелу токтотчумун. Азыр bir ay бою чогуу иштешип эметип көрөйүн деп атам. Дагы эле эффект жок да, значит, мындай болбойт окшойт да. Бул бир жылда алып жүрүш керек окшойт да бул кишилерди үйрөтүш үчүн. Ошон үчүн мен азыр чечип атам, уже токтотоюн да, чынында эч кимге эле үйрөтпөйлү, өзүм эле иштей берейин деп ошону чечип атам да. Бирок айтып койгоңуз, бул оор жумуш экен. Колдон келишинче акчасын салбасын. Эгерде ошончолук эле эметип атса, андан көрүп акцияларды алып койсун. Акциялардан алып койсун. Акциялар азыркы учурда аябай түшүп атат. Бир монда кайра көтөрүлүп баштаганда ошол малды алып койсун, 5 жылга чейин унутсун, мүмкүн ошол менен кишинин акча табат. Ошол акция дегениңиз бул спот деген менен иштегенби? Жок, спот неме келет, бирок акция жанагындай бир фирманы, мисалы Apple болсун, Tesla болсун, Samsung болсун, ошолордун акцияларын биржа аркылуу алсаңыздар болот. Брокерлер ошого ортомчу болуп берет да сиздерге. Ошол жерден счет ачасыздар, ошол жерге акчаңызды саласыздар, бул акцияны алдым. Ошо мобильный приложение болобу же компьютерден болобу же телефон менен чалып деле ошентип алганга ортомчу болот ошо брокер. Брокерлер деп ошолор. Урматтуу спикер, чоң рахмат. Анда биздин убактыбыз бүгүн чектелүү, Анда Кубаныч мырзага берелик. Обратиться, чтобы приобрести акции, например, у нас в Кыргызстане, какие легальные? У нас в Кыргызстане только единственная легальная организация, это Финанс. Еще. Они здесь как офис представительства? Да, они представители, как филиалы брокерских компаний или брокерские фирмы. Билгенде эле ушул маселелерди туура эле көтөрүптүрбүз да. Ошондо муна деп айтып кеттиңиз. Учурда ушундай тенденцияны жакшы мисал коюп турмун да. Ошон үчүн абайлаш керек деген бул ошол финанстык сабактын баса белгилеп кетүү үчүн тема. Атайын чоң тема бар, финанстык коопсуздук деген. Ушуну сөзсүз колдоnuş
кириш керек да, эстен чыгарбаш керек. Бул жерде биз жакында эле өзүбүздө дегендей 24 февралдан кийин дүйнөдө геосаясий абал өзгөрдү. Анан негизи ошол эле валюталар өстү, бирөө түштү, ошондой эле элдер паника деп коет го. Ошондо паника жаман экен да. Негизи ошол эле доллардын курсу элдин баары бир эмеде барганда албетте спрос предложение рыночный экономика. Ошондой учурларда кандай реакция кылыш керек? Ошону дагы финансылык сабаттуулук үйрөтөт да. Бул жерде можно ролик поставить? Биз ошо биздин командабыз кыскача ролик даярдаганбыз. Ушундай ситуацияда кандай кылышыбыз керек, кандай кылбашыбыз керек деген тема боюнча кыскача роликти да сиздерге сунуштайт элем. Кроме негизи кризистерде ушундай ситуацияда элдер алтын ала баштайт, Что называется? Презентацияда турбайбы эмес ссылкасы. Презентацияда ссылкасы турганда жаңы презентация. Как это называется? Может, если кризис с точки зрения финансовой. Данияр, кайра башынан бери шеринг кылат окшойсуз, анткени экранга бир серый квадрат чыгып калды да. Көрүнүп атабы видео? Жок, бизге көрүнгөн жок, Данияр. Сиз кайра башынан бөлүшпөйсүзбү? Квадрат болуп калды капкара. Эми көрүндү, ооба. Бирок звук бар бекен? Звук жок, а видео без звук жок. Бөлүшүп атканда ошол разрешить звук деп галочканы басып койсоңуздар звук чыгат. Звук жок экен. Видео без звука само. Түшүнүктүү. Просто смотрим, да? Визуально.
Biz yukarı takip ediyoruz. Собственными средствами сделали бесплатно. Эми ушул жерден дагы бир пайдалуу маалымат алдыңыздар деп ойлойбуз. Все, да? Все, бул башка кийинки видео. Все, видео, все. Презентация, да? Да. Презентациянын акыркы слайдтары калды. Дагы бир пайдалуу нерсе, насыл сабаттуу десеңиз, биздин ресурстар бар. Биринчиси бул Финсабат чекиткечи сайтыбыз. Финсабат чекиткечи сайтыбыз бар. Ал жерде макалалар, калькуляторлор, тесттер бар, ошол жерге кирип толтура видеолор бар, пайдалуу бар. Пайдалуу бар. Ушул сайтка кирип, ушул видеолер денег кимдер тарабынан биз өткөрөбүз. Включите нас, письмо жазсак, что-то не ответили, не получилось. Хорошо. Если просто наша ассоциация. Ушул ресурстарды да колдонсоңуздар деп айтып кетет элек. Ушул менен бүгүн турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо, биздин баракчаларга да катталсаңыздар болот, пайдалуу маалыматтарды турасыздар. Онлайн катышуучулардын суроолору болсо, азыр берсеңиздер болот. Урматтуу онлайн катышуучулар, Салбек мырза, сизде суроо барбы? Рахмат чоң. Кубаныч мырзага суроо, Улуттук банктын өкүлү катары келечекке кайсыл акчанын түрү менен иштөөнү сунуштайт эле. Себеби криптовалютадагылар көбүнчө бул келечектин акчасы азыркы кеңири колдонуп жаткан акчаны алмаштырып кетет деген маалыматтар көп таратышат да. Рахмат. Ооба, ошондой негизги маалыматтар тарап жатат. И наличный фиатный жок болуп, цифровой болуп деп. Бирок билбейм, азыркы учурда ошол эле Америка цифровой доллар, же башка өлкөлөр цифровой. Бизде деле концепция цифрового сома деп киргизилип атат. Эми аны так биле албайт экенбиз, келечекти мындай прогноз мен туура эмес болуп калабы дейт. Анда жана өзүңүздөр деле көргөндөй криптовалюталар деле азыр бар, жок болуп кетип атат. Биткоин пока эми самый эме катары келе жатат, бирок ал жерде дагы мындай гарантия жок экен да. Ошон үчүн азырынча шашылбай, андай жыйынтыктарды чыгарганга мен айта албайт экенмин. Рахмат, кечириңиз. Дагы бир суроо. Ошол улуттук банктар цифровой акчаларды ишке киргизген аткан болсо, бул деген криптовалюталарга эле аналог болуп калабы же кандай? Ооба, негизи ошондой технология, ошо блокчейн, ошондой технологиялар менен иштелет да, бул да цифровая валюта болот да, цифровой сом. Бул азыр концепциясы эми уже иштелип чыкты, эми талкууланып жатат. Дагы кененирээк маалымат кааласаңыз, мен сизге жөнөтүп коем. Азыр кирелек, бул разработка да. Эми анткени дүйнө жүзүндө дагы бул ушундай тенденция келе атат да. Булар кирсе кандай алабыз деген суроо. Эми кирсе колдонобуз, катары эле бул баягы ошондой эле инструмент болот, платежный. Мачта финансовый пирамида очень сравнивать. Сіздерде статистика бар ма? Ошо пирамида шаар жеринде болуп атканбы же айрым жеринде? Бул статистиканы МВД жүргүзөт. Статистика боюнча эмне бар сизде ушул статистика? Ооба, муну биз дагы массалык каражаттардан калдык. Эң көп мен билишимче Үскүдөр областында Айрым жер региондордо. Анан ушундан сразу суроо пайда болуп атат да.
финансылық сауаттылықты көтеріш үшін көпшілік тренингтерді оқуларды спортшыларды шаралардың көпшілігін шағын жерден осы региондарға алып шығыш керек болып жатыр. Ошол мақсатта біз сезімге дайындығымыз сөйлесеміз. Біз ошо кредиттік сайыстардың мүшелерін мысалы үшін баяғы инвестиция мәселесіне башка бюджеттің бірінші біліш керек. Ертеге сұрап тұрған, жасалған жердің іштегі кештерін біздікі ал мәселе жағынан трейдингтік сайыстар жақсы жағылады. Ол оны кредиттік сайыстардың мүшелерін жақсы оқытушымыз керек. Алар жөнөкөй кишилер. Ал мәселені біз уже іске алып, бұйырса іштеп атабыз. Ал уже ишке ашып бұйырса. Ошол жерден берсеңер. Суроолор болсо, бериңиздер. Урматтуу онлайн катышуучулар, суроолоруңуздар барбы? Биздин спикерге. Бар эле, азыр электрондук акча деп айтып атпайбызбы? Ошолор боюнча кандай коопсуздуктар каралган, мамлекет тарабынан кандай жеңилдиктер бар? Ошолор боюнча айтып бере аласыздарбы? Электрондук акча, баягы интернет банкинг жана башка ушул цифровой эмелерде бул жерде албетте баягы эрежелер, коопсуздук эрежелерин сакташ керек. Ошол пин кодду эч кимге айтпай же ошол жерге жазып койбой, мисалы банкоматка кечинде барганда дагы ойлош керек да, мындай жарык эмес, мындай чет жакта турган банкоматтарга өзү барып акчаны сымат этпей деле койсоңуз жакшыраак болот. Анткени ал жерде баягы скример эме дегендер бар, ошондой бир технологиялар менен пин кодуңузду билип алыш мүмкүн. Анан интернет банкингди эмени колдонуп атканда баягы защищенный канал менен ошо браузериңиз защищенный болуш керек. Ошондой маселелерге көңүл бурсаңыздар. Анан мисалы акча которууда мындай маселе болуп калат. Кээ бирде туура эмес ошо данныйларды киргизип которуп коет. Анан туура эмес которуп алган деп кайра кайтарууда ошол да чоң көйгөй да. Ал сложный процесс кээ бирде кайтарууга да эме болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай көңүл буруп эметсеңиздер деп кеңештер берилет. Ушул мисалы Финсабат KG сайтына кирип, медиа клуб деген раздел бар. Ошол жерде толтура видеолор бар. Ошол жерде атайын бөлүк бар, финансылык коопсуздук деген. Ошол жерден көп пайдалуу маалымат аласыздар деп ишенем. Азыр техника өнүгүп, мошенниктер көбөйүп кетпеди? Ошол бирөөнүн кодун алып, взлом аркылуу счеттон акча которуп, ошондойлор боюнча айтып сурайын деп атканмын да. Сиз башка жөнүндө жооп берип койсоңуз. Рахмат. Ушул жерде мисалы сизге бирөө чалып туруп, сиздин данныйларыңызды сураса, пин код айтып коесузбу деп сураса, албетте сиз бербешиңиз керек. Эч кандай банк, эч ким сизге чалып, данныйларыңызды сурабайт. Андай болсо, сиз ойлошуңуз керек да, бул эмнеге ким чалып атат депчи. Анан туура айтасыз. Кээ бирлер чалып же SMS жөнөтүп, мындай ситуация болуп атат, же сенин таанышыңмын же тигин досуммун деп мага акча которуп койчу деп ошондойлор да сообщениялар келет. Андайларды сиз ойлонуп, мындай сомненияга эметишиңиз керек да. Бул ким экен, кандай болуп калды деп ойлонуп, анан текшерип, анан иш кылышыңыз керек деген сунуш кеңеш берген. Ушундай. Кредитный сайыстан супер областна. Банктар обычно счет распарда. Депозит жасауға қатысты.
Аны ушу банктардын ар кандай деги проценттер болуп атат да, таңкалыштуу. Например, государственный да Айбанк менен керемет РСК бар, мүчелер государственный. Алардыкы ушу 8% болуп, а калгандарыныкы ушу 14%ке чейин көтөрүлгөн да. Ана желательно, конечно, бизден ушу 3% ичинде көбүрөөк алсак деген оюбуз бар да. Ана бирок как-то сөзүбүзчө ойлонуп государственный менен эле иштейли, увеличением акча тыйындагы эки жактан заемщиктер эки жактан көп салышат. Турция болсун же Россия болсун дейт болсун. А башка банктардан кээде теряться этип кетет да, жана сиз айткан. Ал ушул проценттерди караса болобу? Бул проценттер негизи политикасы менен ар бир банктын политикасы ички эмелери бар. Ага ресурстар керек жок. Бирок финансылык сабаттуулук ошо продукттарды колдонуу жана салыштыруу мындан үйрөтөт да. Жана сиз өзүңүздөр карап изилдеп көрүшүңүздөр керек. Анан тобокелдиктерин да баалап өзүңүздөр кандай шарттары турарак келсе өзүңүздөр чечим кабыл алышыңыз керек. Ошол маселелерди изилдеп карап эми просто башка банктарга салганда коркобуз да. Например, Адил банкка тоже большой процент болуп салып жүргөн сразу моментально бат эле өчүп калды. Анан канча акча тыйындарыбыз пропада кетип калды да. Андан кийин государственный салып жана айтып кеткендей диверсификация деген да бар. Ошол да балким колдонуп көрөсүздөр. Суроо жок болсо, акыркы баарыбызга чоң рахмат катышуучуларга, биздин атайын чакырылган эксперттерибизге ыраазычылык билдирем. Бишкек борборуна Искендер мырза, негизи Искендер мырза 2 айдан бери айтып атып, уялып келдик да, ошо чакырдык. Пайдалуу болсо, силерге пайдалуу болсо, биз дагы ыраазыбыз. Рахмат чоң. Урматтуу онлайн катышуучулар, сиздерге чоң рахмат демекчибиз. Бүгүн катышып бердиңиздер. Дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүн вебинардын спикери Улуттук банктын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн финансылык сабаттуулук боюнча секторунун башчысы Кубаныч Мусралиев болду. Кубаныч мырза, сизге чоң рахмат. Жана ушу Кубаныч мырзанын демилгеси менен бүгүн дагы 2 спикер келип, бизге ушул вебинардын темасы боюнча компоненттерди абдан сонун ачып бердиңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Мен айта кетчү нерсе, бул жерде азыр контакттарды көрүп жатасыз. Финсабат боюнча дагы телефонго дагы жүктөп алсаңыздар болот экен. Абдан сонун тиркеме экен. Мен азыр жаңы эле өзүмө жүктөдүм. Биз ушул вебинардын видео жазуусу менен чогуу Алтынбек мырза иштеп жаткан фонддун дарегин жана ушул Финсабаттын даректерин дагы жөнөтүп коебуз да. Анан уже кененирээк маалыматты өздөрү менен байланышып, ушул даректер боюнча дагы бир балким консультация аласыздар деген ойдобуз. Рахмат. Алтынбек мырзага сөз берсек. Дагы бир жолу чоң рахмат. Чоң рахмат катышуучуларга жана уюштуруучуларга чоң рахмат. Буюрса иштешебиз. Урматтуу ишкерлер, эгерде биз тараптан жардам керек болсо тартынбай кайрылыңыздар. Жана чатка номерлерди жазып койдук, жана сайттын да адресин жазып койдук. Ал жака кирип толугу менен маалымат алсаңыздар болот биздин мекеме тууралуу. Андан сырткары бизде телефондор өчпөйт. Силерге кайсы убакта ыңгайлуу болсо тартынбай чалсаңыздар болот. Иштериңиздерге ийгилик. Жаш калыңыздар. Анда биздин спикерлерге кичинекей белектерибиз бар. Белектерди сунуштайлы. Кубанычбек мырза, сизге берейин. Алтынбек мырза да. Уважаемые коллеги, буквально еще пару минут и мы начнем. Эрлан, сизге да чоң рахмат. Андай нерсе
Чоң рахмат. Конокторго да рахмат беребиз. Убакыт бөлүп бергениңиздер үчүн. Буюрса бул вебинарды сиздер YouTube'дан да көрө аласыңыздар болот. Чоң рахмат. Ийгилик барыңызга. Финансылык сабактуулук тилейбиз. Ачып бергениңиздер үчүн. Хорошо. Как раз. Чоң рахмат. Анда мен Zoom'ду жаап берейин сиздердин уруксатыңыздар менен. Да.